TikTok эми өзүм көп деле кирбейм, бирок жабылышын эле каалайм, анткени азыр балдар TikTokто жаман нерселерди көбүрөөк үйрөнүп атат да, жакшы нерсеге караганда. Кыргызстанда жабылса жакшы болмок негизи. Кичинекей балдар көрүп, аларды көрүп эме кайра ошолорду эметет, повторять этип. Зыяндуулугу эле бар экен, мындай пайдасы деле жок. Мен өзүм кирбейм TikTokко. Балдар болсо ошо TikTok менен отуруп атпайбы постоянно. Жабылса жакшы эле болот эле, алаксытпай. Сабактарына дагы аябай билет этет экен. Кудаша. TikToктун жабылуусун колдогондордун басымдуу бөлүгү ата-энелер. Алар бул көйгөйдөн кутулуунун эч бир айласын таба алышпайт. Алар балдарынын ден соолугуна, аң сезимине зыян алып келип жаткан көрсөтүүлөрдүн көзөмөлдөнбөй, иргелбей берилип жаткандыгына кабатыр. Чынында эле ошондой, бала кайсы видеону кызыгып карап көрсө, ал видеонун түркүн варианттары баланын алдына дастаркон сымал жайылып берет. Андан дароо баш тартып кетүү бала эле эмес, чоңдор үчүн дагы кыйын экени жашыруун эмес да. TikToктогу колдонуучулардын саны мындан 2 жыл мурда эле 1 миллиардтан ашкан. Анын биздин коом үчүн эң коркунучтуулугу биз ишенген балдарыбызды чынжырлап, өзүнө оп тартып жаткандыгында. Мен TikTokко берилип да кетпейм, бирок аны жаап да кое албайм да, себеби мындайча айтканда жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар, эми ал адамга жараша да. Ал эмнени көргүсү келсе, ага ошол чыгат. 5-6 класстарда бар эле жанакындай Free Fire деген оюндарга кызыгып кетип, аяктан жанакында убагында Синий кит дегендер чыгып калбады эле. Ошолорду кызыгып кетип, кирип кетишкен балдар болот. Тартып кетет да өзүнөчү. Өзүнө тартып кеткендиктен сен 2-3 саат кантип өткөнүн билбей каласың, такыр элечи. 2 саат бир 5 мүнөттүк жакты эле сезилет да сагачы. Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун психиатры Асылкүл Төлөгөнова өспүрүм балдарынын агрессивдүү мүнөзүнө даттанган ата-энелердин саны көбөйгөндүгүн айтат. Ал өткөн жылы телефондогу кыска видеолорду көрүүгө байланган 50 өспүрүм менен сүйлөшкөн. Баарынын көйгөйү окшош. Айрыкча ушу өспүрүм балдар ушу TikTok менен көп убакытка чейин асылып, bir күндө bir 3-4 саатка чейин көрүп отурган убактылар болуп атат. Эми бул биринчи кезекте көзүнө зыяндуулук келет, көзү начарлайт. Анан баланын психикасы бузулат экен биринчи кезекте. Бул раздражительный, вспыльчивый болуп калат экен балдарчы, агрессивный болуп калат. Бир нерсеге жумшасаң, аябай ага баргысы келбейт да, кое отуруңузчу деп мындай грубить этип, ушундай абалга жетип калып атат. 2018-жылы ишке киргизилген эл аралык версия Кытайдагы эң кыска видеолор үчүн алдыңкы видео платформа болуп саналат жана башка өлкөлөрдө барган сайын популярдуу болуп, эң тез өнүгүп жаткан жана жүктөлүп алынуучу тиркемелердин бири. Өзү Кытайда пайда болсо да, мекенинде башка версиясы колдонулат. Тактап айтканда, биз жана биздин балдарыбыз көрүп жаткандагыдай жеңил желпи, адаттан тыш маңкурттукка жетелеген видеолор аякта жүктөлбөйт. Пайдага караганда зыянды тез үйрөнгөн адатыбыз аң сезимге сыйбаган видеолорду өзүбүз көрүп үйрөнүп алып, андан ашырып тартып, таратуудан тартынбай жатабыз. TikTok тартканга биз аракет кылбайлыкпы, мындай мектеп эле университетте чагылдырып бир эме кылбайлыкпы деп. Балдардын билим тарбиясы маселесинде тажрыйбага ээ окутуучу Эмилия Бектурова дегеле интернет желесинде чектөө болуусун колдойт. Аң сезими бышып жетиле элек, ак караны али ылгай элек муунду тандап пайдалуусун көрсүн да дегенибиз акылсыздык деген пикирде. Бизге деле мына окумуштуулар биздин университеттерге келет, профессорлор келет. Анан ушу мен бир жолу бир кайрылгам, ушул биздин окумуштуулар Кыргызстандын мен деген окумуштуулар ушулар бир чогулушуп, бир какой-то мындай кеңеш түзүп, ушу кандай бир ушунун бир эмесин программасын дейбизби же платформасын ойлоп чыгып, ушу балдарга чектөө киргизсе кандай жакшы болот эле, ушу интернет, именно интернет. Анткени азыр мына өзүбүздүн балдардан деле карап атабыз, кандай эмеде телефонун алып койсоң чүт үйдө уже скандал,
конфликт обязательно ата эненин ортосунда. Мектепте мугалимдер албаса анда да конфликт болот экен. Анткени бул вообще интернет в целом бул балдардын психикасына өтө зыянды, аябай келтирет экен да. Бүгүнкү балдар мамлекеттин эртеңи. Аларды заманбап кылуу деген чолок түшүнүк менен реалдуу турмуштан алыстатып, TikTokко чынжырлап өстүрүп жатканыбызды өзүбүз да аңдап жатканыбыз социалдык түйүндөгү кайрылуулардан байкасак болот. Бирөө жолдоштору менен ойноо, ушундай сыяктуулар жокко эсе болуп баратат да, көбүнчөсү баардыгы тең ошо телефонго азгырылып, өзгөчө телефондун ичинен ошо TikToктогу көрүүгө эмелерге, видеолорго азгырылып атышат да. Даттануулардын негизинде Маданият министрлиги атайын мониторинг жүргүзүп, TikToктун ишин токтотуу чечимин кабыл алган. Бул багытта учурда кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат? Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов маалымат берди. Ошол санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ошо техникалык жактан кандай жабуу керектиги боюнча дагы ошол атайын TikToктун ошол Борбор Азиядагы жанагы чыгыш Европа мамлекеттеринин караган ошол өкүлдөрү менен да сүйлөшүп жолугушуу болгон. Биз ошол TikToктун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, биз ошол жанагындай туура эмес контенттерди өчүрүү боюнча абдан тыгыз иштерди алып барып атабыз. Жогоруда белгиленгендей, келечегин ойлогон бардык өлкөлөрдө TikToкту тыюу салуу маселеси ишке ашууда. Лариса Кылдыбаева, Шамин Болотбеков, Нарын жаңылыктары.